Кийинки Абу Зардан риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: амалдардын эң абзалы, эң фазилеттүүсү, эң сообу көбү жакшы көрө турган нерсенин бардыгын Кудай үчүн жакшы көрүү, жаман көрө турган нерсенин бардыгын Кудай үчүн жаман көрүү. Мисалы үчүн, үйдү цементтегенден көрө полдогон жакшыбы же жаманбы? Полдогон жакшы. Себеп дегенде сыз өтпөйт, себеп дегенде ревматизм болбойт, жана башка. А эмне үчүн сыз өтпөш керек десе, намаз окуп атканда сыз өтпөй жакшыраак окугун. Намаз окубасаң, ушуп турган болсоң, намазың биякта калып кетет туугандар. Ошон үчүн өтө ысык үйдө, өтө муздак үйдө, өтө караңгы үйдө, өтө жарык үйдө намаз окулбайт. Баняга кирип намаз окуп аткан болсоң, өтө ысыкта тезирээк бүтүрүп эшикке чыга калсам деп турасың. Кээде даратың бузулайын деп кыстап отурган намаз окуп атсаң, тезирээк бүтүрүп ошо жака чуркасаң деген пикир оюңда болуп калат кээде. Кээде курсагың ач болуп отурган убакытта намазды бүтүрүп барып отура калсам эле ушун жей калсам, сугуна калсам деген сөздөр келип калат да. Ошондой өтө муздак үй болсо дагы тезирээк окуп чыккың келет. Демек, эмне ушулордун бардыгын ордуна коюш керек деген маселе.